Бүгүн маанайыңар жакшыбы? Анда эмесе жагымдуу, жарык маанай каалаймын. Эмесе балдар, окуу куралдарыңарды даярдап, сабакка көңүл бургула. Бүгүнкү сабакта өтүлгөндү кайталайбыз. Кандай, сага эмне жагат деген суроолорду эстегиле. Бул кандай түстөр? Бул ар түрдүү түстөр. Бул кандай бака? Бул жашыл бака. Сага кандай түс жагат? Мага жашыл түс жагат. Бул көгүлтүр ысык көл. Сага көгүлтүр түс жагабы? Мага көгүлтүр түс жагат. Сага кызыл көйнөк жагабы? Ооба, жагат. Сага кара машине жагабы? Жок, мага кара машине жакпайт. Кызыл машине жагат. Сага ак коён жагабы? Ооба, мага ак коён жагат. Балдар, бүгүн сабактын темасы кандай болот деп ойлойсуңар? Сабак эмне жөнүндө болот? Демек, балдар, сабактын темасы үй жаныбарлары. Балдар, келгиле, үй жаныбарларды эстейбиз. Үй жаныбарларына уй, мышык, жылкы, эчки, кой, эшек, чочко, ит кирет. Туурабы, балдар? Балдар, бүгүн сабакта кайсы суроолорго жооп аласыңар? Кайсы, эмне жейт деген суроолорго кантип жооп бересиңер? Үй жаныбарларын бири-биринен кантип айырмалайсыңар? Үй жаныбарлары кандай пайда берет? Эмесе, балдар, жаңы сөздөр менен иштейбиз. Мүйүздүү, эмне жейт, чөп жейт, эт жейт, кайтарат, пайдасы кандай, сүт ичебиз, жүнү пайдалуу деген сөздөрдү чогуу кайталайбыз. Мүйүздүү, мүйүздүү. Бул кайсы жаныбар? Бул эчки. Ал мүйүздүү. Бул уй. Ал да мүйүздүү. Эмне жейт? Эмне жейт? Бул кайсы жаныбар? Ал эмне жейт? Бул кой. Ал чөп жейт. Чөп жейт. Чөп жейт. Бул кайсы жаныбар? Ал эмне жейт? Бул уй. Ал чөп жейт. Эчки да чөп жейт. Эт жейт. Эт жейт. Ит эмне кылат? Ит эт жейт. Мышык дагы эт жейт. Кайтарат. Кайтарат. Ит эмне кылат? Ит үйдү кайтарат. Пайдасы кандай? Пайдасы кандай?
Бул кайсы жаныбар? Анын пайдасы кандай? Бул эчки. Ал сүт берет. Анын сүтү пайдалуу. Сүтүн ичебиз. Сүтүн ичебиз. Бул кайсы жаныбар? Анын пайдасы кандай? Бул уй. Ал сүт берет. Анын сүтүн ичебиз. Жүнү пайдалуу. Жүнү пайдалуу. Койдун, эчкинин кандай пайдасы бар? Койдун, эчкинин жүнү пайдалуу. Балдар, көңүл бургула. Интернет шилтеме аркылуу тапшырманы аткаргыла. Балдар, бул тапшырмага көңүл бургула. Окуу китебиндеги тапшырманы аткаргыла. 77 бет, 8 көнүгүү. Бул тапшырмада төмөнкү суроолорго жооп бергиле. Үй жаныбарларын атагыла. Үлгүгө таянгыла. Эчки чөп жейт. Сүт берет. Балдар, тапшырманы текшергиле. Эмне чөп жейт? Эчки, кой, уй, койон чөп жейт. Эмне эт жейт? Ит менен мышык эт жейт. Эмне сүт берет? Уй, эчки сүт берет. Эмесе кийинки тапшырманы аткарабыз. Сүрөттөрдү жана сөздөрдү дал келтиргиле. Мүйүздүү эчки. Кой жүн берет. Мышык эт жейт. Ит үйдү кайтарат. Уй сүт берет. Жылкы чөп жейт. Тапшырманы текшергиле. Жылкы чөп жейт. Уй сүт берет. Кой жүн берет. Мүйүздүү эчки. Мышык эт жейт. Ит үйдү кайтарат. Кийинки тапшырмада суроолорго жооп берип, сүрөттөр боюнча схеманы түзгүлө. Бул кайсы жаныбар? Ал кандай? Эмне жейт? Эмне берет? Үлгүгө көңүл бургула. Туура аткаргыла. Уй мүйүздүү. Сүт берет. Сүтү пайдалуу. Чөп жейт. Тапшырманы текшергиле. Уй мүйүздүү. Сүт берет. Сүтү пайдалуу. Чөп жейт. Жылкы күчтүү. Чөп жейт. Эчки мүйүздүү. Сүт берет. Жүн берет. Жүнү пайдалуу. Чөп жейт. Кой жүн берет. Жүнү пайдалуу.
чөп жейт. Ит күчтүү. Үй кайтарат. Эт жейт. Мышык кичине. Эт жейт. Балдар, бул тапшырмада адашкан сүйлөмдөрдү туура ордуна койгула. Тапшырманы текшергиле. Бул уй. Ал чөп жейт. Сүт берет. Бул кой. Ал чөп жейт. Жүн берет. Бул мышык. Ал эт жейт. Бул эчки. Ал чөп жейт. Сүт, жүн берет. Бул ит. Ал эт жейт. Үй кайтарат. Бул жылкы. Ал чөп жейт. Балдар, келгиле бул сүрөттөрдүн айырмасын табабыз. Эки сүрөттүн айырмасын таптыңарбы? Текшергиле. Канча айырмасы бар экен? Туура 5 айырмасы бар. Биринчиси жылкы. Иттин ордунда короз, мышык, кой жана гүл өсүп турат. Туурабы, балдар? Азаматсыңар. Эми кайсы үй жаныбары жагат? Эмнеге? Ата-энеңерге айтып бергиле. Үлгүгө таянгыла. Мага эчки жагат. Ал сүт берет. Анын сүтү пайдалуу. Эмесе сабакты жыйынтыктайбыз. Бүгүн сабакта эмнелерди билдиңер? Эмнени үйрөндүңөр? Демек, бүгүн сабакта эмнени үйрөндүңөр? Кайсы жаныбар эмне жейт? Деген суроого туура жооп бердиңер. Эмнени билдиңер? Жаңы сөздөрдү туура колдондуңар. Үй жаныбарларын бири-биринен айырмаладыңар. Дагы эмнени билдиңер? Үй жаныбарларынын пайдасы жөнүндө билдиңер. Балдар, бүгүнкү сабакта эмнени билип, эмнени үйрөнгөнүңөрдү үй бүлөңөргө айтып бергиле. Мен бүгүн сабакта эмнени билдиң? Мен үйрөндүм деп үлгүгө таянгыла. Ушуну менен сабак соңуна чыкты. Саламатта болгула.